Бишкекти каптаган түтүндөн жылуулук электр борборунун бийик түтүгү көрүнбөй калды. Бишкекти кайрадан калың түтүн каптады. Бул туурасында окурман сүрөттөр менен бөлүшүп, Бишкек жылуулук электр борборунун бийик түтүгү ыштан көрүнбөй калганын айтты. Сүрөттөрдөн көрүп тургандай, иш шаардын төмөнкү аймактарында бийик имараттарды да каптаган. Өлкөдө суук түшкөн мезгилден тарта түтүн маселеси жаралат. Бирок бул көйгөйдү чечүү же четтетүү азырынча бир жолго салына элек. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-өзбек мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүү талкууланды. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жапаров белгилегендей, Кыргыз Республикасы Кыргыз-өзбек мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүүгө, өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө олуттуу маани берет. Акылбек Жапаров белгилегендей, Кыргыз-өзбек фондунун ишинин башталышы эки өлкө ортосунда болжол менен 60 долбоорду ишке ашырууну караган өнөр жай кооперациясы чөйрөсүндөгү кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча практикалык чаралардын планында чагылдырылган макулдашууларды ишке ашыруунун башталышына белгилүү таасирин тийгизет. Жакын арада өзбек тараптын Кыргыз-өзбек өнүктүрүү фондун түзүү боюнча ички мамлекеттик процедураларды жыйынтыктагандыгын кубанычтуу, деди ал. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов өз кезегинде өз ара кызыкчылыкты туудурган чөйрөлөрдү, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө, маданий-гуманитардык тармактагы кызматташтыкты активдештирүүгө жана соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары карай өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Тараптар Өзбекстан Республикасына электр энергиясын жеткирүү, Түркмөнстандан Өзбекстан Республикасынын территориясы аркылуу электр энергиясын жана жаратылыш газын транзиттөө, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Эркештам Дарот Коргон Кызыл Кыя унаа жолун, Кызыл Кыя шаарында соода-логистикалык борборду жана Камбар Ата бир ГЭСин куруу маселелерин талкуулады. Жолугушуунун жүрүшүндө ошондой эле айыл чарба жана өнөр жай тармагындагы кызматташтык маселеси каралды. Акылбек Жапаров өзбек тарапка Баткен облусундагы 2 жалпы билим берүүчү мектептин курулушуна жана Бабур атындагы Ош академиялык музыкалык драм театрын реконструкциялоого техникалык көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу, отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, калың элди тажатканын сезбеген, бышканы элеп албай даса да кетпеген Шайлдабекова. Сиз өзүңүздүн эскертүү сөгүштөрүңүз менен элди алаксытып чогалган лагмандарыңызды биздин кулагыбызга илгенди токтотуңуз. Шайлоо компаниясы учурда мыйзамды шайлоо тартибин бузгандарга эскертүү бериптир. Сөгүш жарыялаптыр деген чуш сабачы сандырак сөздөрдү соц тармактардан тынбай угуп жатабыз. 30 жыл аралыгында коррупция болуп көрбөгөндө гүлдөп кеткен биздин өлкөдө өз эркине койсоң, Кыргызстанды түп тамыры менен эли менен сатып жибергенден кайтпаган зыянкеч жуткучтардын заманында сиздин сөгүшүңүз эмне болуп калыптыр? Көздөрүн май баскан желкеси кабаттап, мойну жоон биздин коррупционерлерге ооз эки эскертүү. Сөгүш бул дайраны кечте ашыгынан чыкпагандай эле сөз да. Азыркы шайлоого деле дээрлик илгерки эл тажаган тажатмалар кетип жатышат. Чындыгында кандидаттарды көрүп 7-чи чакырылышта эле чимкирик парламент болот окшойт деп калдык. Дал ошол чимкирик парламент болушуна сиздин салымыңыз чоң болуп жатат. Шайлоого эрежесин бузгандарды шайлоодон четтетип салбай, сиздин эмне үчүн өлбөскө шый болуп пышканы эле олтурганыңыздын себеби сиз ата өлбөсүн, араба сынбасын деген принцип менен жүрөт окшойсуз. Шайлоого өздөрүн коюшкан кандидаттарга да жагып, ошол эле маалда өзүңүздүн эч кимге кереги жок эскертүү сөгүштөрүңүз менен элдин кулагына лапшаларыңызды илип, элди жалган сооротуп жатканыңыз давно эле билинген. Камалгандар, соттолгондор, соттоло тургандар, коррупцияга шектүүлөр, кылмышка саа участниктер, диплому күмөн жараткандар, Орусиянын жарандыгын алгандар, кыскасы эч бир көрсөткүчтү текшербей, иликтебей бир отар койду жайыттан айдап келип короого камагандай кылып, баарын каттап салгансыңар. Депутат болом дегендердин арасынан кимдерди гана таппайсың, көңүлүң айнып кускун келет. Парламентке барышып, бюджетте миллиардтар расход болуп жошолор жазган мыйзам кыргыз элине керек бекен. Чечип алып аныңарды өлкөнүн башына чаптап салдыңар. Союзду көргөн адамдар элеңерге ошондогу тартипти, мыйзамды бир аз болсо да сактап койбойсуңарбы? Элдин тагдыры менен ойнобой деп Шао Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзамга кол койду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров 2021 жылдын 13-сентябрынын номер 116 номерлүү тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын өзгөртүүн киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Буга ылайык төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилди. 16 жашка чыга элек балага жалпы жарандык паспорт төмөнкүдө жарактуулук мөөнөтү менен жол жоболоштурулат. Бала төрөлгөн учурдан тартып ал 1 жашка чыкканга чейин 2 жылдык мөөнөткө, 1 жаштан тартып ал 16 жашка чыкканга чейин 5 жылдык мөөнөткө. Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Башкача айтканда 2021 жылдын 24 декабрынан баштап. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.
Ош шаардык балдар ооруканасындагы балдар орун жетишсиздигинен полду уктап жатышат. Ош облустук балдар ооруканасында бейтаптар жерде уктап жатышат. Сүрөттү өзүнүн Facebook баракчасына Азамат Абсатаров жарыялаган. Анын айтымында 5-ноябрь күнү саат 21:30 чамасында ал медициналык мекемеге барган. Бул сүрөт Ош облустук ооруканасына тартылган. Баламды да бул жакка алып келдим. Врачтарга рахмат. Оорулуу балдар көп болгонуна карабай бардыгын текшерүүгө үлгүрүшөт. Палаталар толуп кеткен. Коридордо жаткан эне балага дарыгерлерди күнөөлөбө, балдарга кам көргүлө деп жазган Азамат Абсатаров. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев: биз малды жакшы тандайбыз, бирок депутаттарды тандай албайт экенбиз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев жогорку кеңештин 6-чакырылыштагы легендарулуу парламенттен чимкирлик парламентине айланды деп эсептейт. Бул тууралуу ал социалдык тармакка жазды. Достор, Facebook'та ачарыңыз менен бардык жерде шайлоо жана үгүт иштери жүрүп жатат. Мурдагы эле жүздөр, баары чуркашат, колунан келгени да келбегени да. Эмнегедир парламентке киргизгиле келет. Көптөгөн депутаттар атын элге таанытуу жана бизнесин коргоо үчүн шайлоого барышат. Көптөгөн парламентарийлерди жатка билебиз. 6-чакырылышта легендарулуу парламенттен чимкирик парламентке айланышты. Эми эл көзүн ача турган учур келди. Көрсө биз малды жакшы тандайбыз, бирок депутаттарды кантип шайлашыбызды билбейт экенбиз. 30 жылдан бери депутаттар элди алдап ушул деңгээлге жеттик. 2000 сомго сатылып отуруп bitкен миндик деген Жапыкеев шайлоодо 2000 сомго сатылбого элди үндөдү. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бир өлкөдө аэропортто Boeing турат. 4,5 миллиард бортунда наличка бар. Доллар. Самолеттун сүрөтү турат. Гезитке чыкты. Бүт фоторепортерлор, телерепортерлор аңды бошонуп кармап турат. Акча келгенин билип калып, каяка алып барарын билбей атат. Ушуну Кыргызстанга алып келсек жакшы болот эле. 10%-ын мамлекетиңерге беребиз деди. Ошондой самолеттон 10 келет деди. 40-45 миллиард доллар келет. 10%-ын мамлекетиңерге калат деди. Ал кылмыштуу акчалар да демек. Эгер эле бизде мыйзамдар так аткарылып, как положено иштесе, анда Текебаев бул айтып жаткандар текшерилип, баа берилип, кылмыштуу иштерди жасаган Атамбаев Атугүл ошол кылмыштуу идеяны сунуштаган Текебаев жазага тартылыш керек. Текебаев дайыма Атамбаевди жолдон чыгаруучу ыплас сунуштарды таап берген. Мисалы Ташиев, Жапаров, Келдибеков, Түлөевтерди куугунтуктап камап, сындырыш керек деген Текебаевдин сунушун Атамбаев так өзүндөй кылып аткарган. Партиялык системаны бизнеске айлантабыз деген сунушу да 200%га ишке ашып, парламент сабатсыз чимкириктерге айланды. Эгер эле Ош Жалал Абад коогалаңы акыйкат текшерилип, ачык иликтенсе, ошол согуштун кандай сценарий менен жүрүшү, кимдерди пайдаланышы керек экени, кыскасы баары Текебаевдин идеясы болуп чыкса таң калыштын да кереги жок. Ошол эле убакта Текебаевдин сүйлөө манерасын жакшылап байкаган адам анын башы шайкалып калбаганбы деген ойго кетиши да мүмкүн. Жашын эсепке алган, ача деле айнып кала турган мезгилге жете элек, бирок түрмөдө 3 жыл бою одиночный камерада эч жакка чыкпай жатканында башына зыяны тийиши мүмкүн. Анын үстүнө Атамбаев анын жаткан жерине видео камера коюп, сийген чечкана чейин аңдып жатпады беле. Андай шартта нерв системасы өтө күчтүү адам деле айнып калышы турган сөз. Мына эми булар жыл өткөн сайын мурдагы кылышкан кылмыштуу аракеттерин баяндап беришет. Как будто чоң иш жасап коюшкансып, качан Кыргызстан мыйзамдуу өлкөгө айланып, Кыргыздын ырысын кыйган акмактар жазага тартылышат деп Шаамурза Берикулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев ГЭСти оңдоого башкалар эмес тажиктер келгени 10 эсе обидно. Бүгүн Атамекен партиясынын үгүт кербени энергетиктердин шаары Каракөл шаарында болду. Жолугушууда партия лидери Өмүрбек Текебаев шаардын уникалдуулугу тууралуу айтты. Каракөл уникалдуу шаар, Каракөл энергетиктердин шаары, экономиканын жүрөгү, келечеги. Анткени бул жерге энергетикабызды иштете ала турган тажрыйбалуу адамдар жашайт. Бул шаарга өзгөчө статус берип, эли башка жакка кетпегендей шарт түзүш керек. Тилекке каршы учугуу сүзүлүп, ата бабабыз берген тажрыйбаны жаштар ала албай байлыгыбыздан кол жууганы турабыз. Кечинде мейманканага токтосом, ГЭСти ремонттогону Тажикстандын адамдар келишиптир, башкалар эмес. Тажиктер келгени 10 эсе обидно. Эмне үчүн коңшулардан адис алып келип, ГЭСти жасатышыбыз керек? Өзүбүздүн жаштарга берип, жумуш менен камсыздабайлыбы? Энергетикалык потенциалыбызды коңшулардын колуна бергенибиз чыккынчыга тете кадам. Электр энергиясынын баасы, турмуштагы мааниси күндөн күнгө өсүп жатат. Биздин ГЭСтер Кудай берген суу байлыгыбыз Кыргызстандын 1000 жылдарга электр энергия муктаждыгын жабат, деп айтты Өмүрбек Текебаев. Каракөл шаарынын тургундары атамекенчилерди жакшы маанайда узатышты. Атамекенчилердин кийинки үгүт сапары Токтогулга багыт алды. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин.